Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы 7 жаранды энелик укуктан ажыратуу үчүн сотко кайрылат. Алардын 5-өсүнө балдарга моралдык жана материалдык камсыз көрсөтүүдөн баш тарткан жана балдардын укуктарын бузгандыгы боюнча фактылар аныкталган. Ал эми 2 жаран дайынсыз жок болуп жаткандыктан алардын жолдоштору энелик укуктан ажыратуу боюнча кайрылышкан. 5 энеге биз баягы энелик укуктан ажыратуу боюнча бергенбиз. Алардын балдарды учурда реабилитационный центрде жашап атат, ошондой эле Буурукердик үй интернатында жашап аткан балдар. Ал эми 2 эненин алар ошол аталарына таштаган боюнча дайынсыз жок. Соңку учурда ата-энелер өз милдетин так аткарбай жаткандыгы, ошондой эле материалдык баалуулуктарга көбүрөөк басым жасап калгандыгы кейиштүү. Бул тууралуу Ош шаарындагы үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборунун жетекчиси Нурлан Чомоев билдирди. Анын пикиринде ар бир бала ата-эненин көңүл буруусун, мээримин самайт. Бул жаатта ата-энелер бала тарбиясына көбүрөөк көңүл буруусу абзел. Жалпы эле адамдар бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктарды бир аз унутуп, материалдык баалуулукка көбүрөөк басым коюлуп аткандай сезилет. Ошол эле машина алыш керек, үй салыш керек, той өткөрүш керек, деп эле ошого окшогон нерселерге көбүрөөк басым коюп атабыз дагы. Ошол эле учурда балдарыбыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, көбүрөөк баарлашып, алардын көйгөйлөрүн угууда, же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктар болгон учурда өз учурунда көңүл бура албай калган себептерден дагы ушундай нерселер келип чыгып атат деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында балдардын укугу жана милдеттери так жана даана көрсөтүлгөн. Ага ылайык 18 жашка чейинки балдар жашы жете элек өспүрүм болуп эсептелет. Ошондой эле ар бир бала билим алууга жана жумуштун оор түрүнө тартылбоого укуктуу. Бул жаатта ата-энелердин дагы милдеттери жана укуктары жазылган. Ошо жашы жете элекке карата зордук, зомбулук, зулум көрсөтсө деген жери бар. Экинчи жанагы алимент төлөбөсө, милдетин аткарбаса деген. Үчүнчү деген баягы көчөлөрдө билесиңер, кайыр суратып балдарын ошондо ата-энелер да кетишет. Андайларда азыркы күндө рейдтер жүрүп атат десем болот. Төртүнчү жанагы баягындай деген наихудший детский труд деп коет да, оор түрүнө, иштин оор түрүнө тартылган балдарды дагы ошого алып барган ата-энелер дагы биз ошол жоопко биз ошон сотко кайрылсак болот. Балдардын укугу бузулгандыгы боюнча фактылар Ош шаардык ички иштер башкармалыгында дагы катталууда. Учурда Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы 7 жаранды энелик укуктан ажыратуу боюнча тийиштүү документтерди даярдап бүткөндүгүн, эми Ош шаардык сотуна кайрылаарын маалымдады. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.